Пол Пот деген лакабат менен таанылган Салоотсар Кызыл Кхмерлер аттуу Камбоджанын коммунисттик партиясынын лидери. Ал Камбоджаны 1976 жылдан тартып 1979 жылга чейин башкарган. Анын башкаруусу аз убакыт алганына карабай, дүйнөнүн эсинде калды. Ачкачылык, кыйноолор, массалык репрессиялар өлкөдө кадимки көрүнүшкө айланып, 3,5 жылдын ичинде өз өлкөсүн массалык геноцидке алып келди. Көпчүлүгү ачкачылыктан, оорулардан жана медициналык жардам жоктугунан көз жумган. Андан сырткары 200 000 адам эл душманы катары өлтүрүлгөн. Пол Пот өлкөдө акчаны жокко чыгарып, жергиликтүү калкты эмгек лагерине айдап, айлык маяны катары күнүнө бир ганачыны күрүч берчү. Ар бир эмгек режимин бузгандар үчүн жазалоолор, камоолор, факт менен айтканда өлүм менен аяктоочу. Оппозицияны түзгөн интеллигенция, дин кызматкерлери, аскер жана билим берүү кызматкерлери, мүлк ээлери репрессияга кабылышкан. Андан сырткары кхмерлер менен кытайлардан башка улуттагыларды рассалык тазалоого алып, жөн гана атып салбастан өзгөчө кыйноо менен баштарын кетмен жана күрөк менен жарып өлтүрүшкөн. Пол Поттун идеологиясы заманбап жана батыштан келген нерселерден баш тартуу болгон. Керек болсо көз айнек тагынуудагы мыйзам бузуу катары эсептелинген. Кызыл Кхмерлердин тарыхы чындыгында уникалдуу. Келиңиздер эми, 20-кылымдын 70-жылдары Камбоджа өлкөсү өзүнүн башынан эмнени өткөргөндүгүн билип алалы. Пол Поттун диктатурасы эмнени алып келген жана эмне үчүн жүрөктү түшүргөн репутацияга ээ болгон. Ардактуу достор, урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, азыркы күндө биздин канал сиздердин колдооңуздарга өтө муктаж. Андыктан комментарийге өзлөрүңүздүн ойлоруңуздарды билдирип, каналды колдоп, класс басып, катталууну унутпаңыздар. Сиздер менен проект Раян, саламатсыздарбы? Камбоджалык Гитлердин туулгандыгы жөнүндө азыркыга чейин так маалымат жок. Диктатор өзүнүн фигурасын көптөгөн сырларга бөлөгөнгө үлгүрүп, өзүнүн биографиясын өзгөрткөн. Көпчүлүк тарыхчылар 1925 жылдын 19 майында жарык дүйнөгө келген деп эсептешет. Пол Пот өзү кембагал дыйкандардын үй бүлөсүндө төрөлгөнмүн дейт. Бирок чындыгында анын үй бүлөсү Камбоджанын башкаруучу структурасында өзгөчө орунга ээ болгон. Кийинчерээк анын агасы жогорку жактагы чиновник болуп, аталаш карындашы падыша Мунивоңдун токолу болгон. Тарыхта калган Пол Пот деген ат анын өзүнүн аты эмес экендигин айта кетишибиз керек. Төрөлгөндө анын атасы Салоотсар деген ат койгон. Көп жылдар өткөндөн кийин гана ал өзүнө Пол Пот деген псевдонимди алган. Француз тилинен кыскартып которгондо мүмкүн болчу саясат дегенди түшүндүрөт. Анын атасы көптөгөн жерлерге ээ болгондуктан өзүнүн тааныштарынын жардамы менен 1949 жылы Парижге окууга жөнөтөт. Ошол учурдагы согуштан кийинки Францияда коммунисттер күчтүү позицияга жана популярдуулукка ээ болгон. Ошондуктан Салоотсар марксизмге кызыгып, Франциянын коммунисттер партиясына мүчө болгондугу таң калыштуу эмес. Саясатка аралашкандан кийин анын окууга болгон кызыгуусу тарап, окуусунан айдалган. Францияда 3 жыл жүргөндөн кийин 53 жылдын январь айында Камбоджага кайтып, Камбоджанын борбору болгон Пномпень шаарында өзүнүн улуу агасыныкына жайгашкан. Андан соң Камбоджанын элдик революция партиясына мүчө болгон. Башында массалык пропаганда тармагында иш алып барып, кийин партиянын кадрлар мектебине бара баштаган. Жанындагылардын айтканына караганда, эч нерсе менен айырмаланбаган жаш бала болчу. Бирок бийликке болгон амбициясы күчтүү эле. Коммунисттерге кошулгандан кийин партия ичинде болуп көрбөгөндөй карьерага ээ болуп, партиянын ген секретарына чейин жеткен. Ошол убакта өлкөдө граждандык согуш жүрүп, коммунисттик Кампучия партиясы күч алып чоңоюп аткан эле. Башында Пол Пот партиянын жетекчилеринин бири болуп, бир нече төңкөрүштөн кийин мамлекеттин башчылыгына келген. Камбоджаны Кампучия деп атын өзгөрткөн. Бул Пол Поттун реформаларынын биринчилери эле. Ал эми кийинки реформаларын геноцид деген аттан башка ат менен атоого болбойт. Мамлекеттин көчөлөрүн миңдеген автоматчан жапайы жаш балдар толтурган. 2,5 миллион калкы бар Пномпень шаары 3 сутканын ичинде көчүрүлгөн. Ал бул кылыгы минтип түшүндүргөн. Шаар бузукулуктун ордосу. Адамдарды өзгөртсө болот, бирок шаарларды эмес. Джунглини тазалап, күрүч өстүрүп, тер чачып иштөө жашоонун анык маанисин түшүндүрөт. Анын биринчи указы акчадан, партиядан, динден, медицинадан жана жеке ойлонуудан толугу менен баш тартып, оор жумуш менен катуу дисциплинаны алып келген. Мамлекетте гуманитардык катастрофа болуп, дары-дармек жетишпегендиги үчүн элдик дарылоого, табып бакчыларга кайрылууга рекомендация берилген. Пномпендин баардык жашоочуларын
улуу кичүү дебей шаардын сыртына чыгарып талааларга дыйканчылыкка айдашкан. Ал жерде кесибине карабастан окумуштуу интеллигенциядан тартып кичээки фабрика кызматкерлерине чейин белин ийип иштөөгө милдеттүү эле. Диктатор интеллигенцияны толук официалдуу душманы деп эсептеп, өтө жек көрчү. Аларга үйлөнүүгө, балалуу болууга тыюу салынып, эң оор жумуштарга иштетишкен. Оорулуулар менен алсыздарды жөн гана өлтүрүшкөн. Өлкөдө баардык китептерге тыюу салынып, ооруканалар менен мектептер фундаментине чейин талкаланган. Пол Поттун жапайлары жөн гана көз айнек тагынган адамдарды өлтүрүүгө чейин жеткен. Адам өлтүрүүгө ар дайым уруксаат эле, бирок окту эл душмандарына ашыкча коротууга уруксаат эмес болчу. Ошондуктан жаш кмерлер аларды кетмен, күрөктөр менен баш сөөгүн жарып өлтүрүшкөн. Диктатордун армиясынын көпчүлүк бөлүгүн сабатсыз өспүрүм балдар түзгөнүн айта кетпесек болбойт. Алар өзлөрүнүн жоопко тартылбастыгын билип алып, өз калкын геноцидке алып келген. Андан сырткары Пол Поттун реформалары ушуларды түзгөн. Товардык акча мамилелерин ликвидация кылуу, улуттук банк жардырылып, базарлар менен дүкөндөр жабылган. Китептерден башка журналдар менен окууга, жазууга тыюу салынган. Коомдук транспорт, почта, телеграф байланышы жокко чыгарылып, дин, баардык конфессиялардын чиркөөлөрү талкаланылган. Мурдагы аскер кызматчылар менен чиновниктер өлтүрүлгөн. Анын жаңы армиясын 12 жаштан 20 жашка чейинки өспүрүм балдар түзгөн. 5-6 жаштан баштап балдарды ата-энесинен күч колдонуп алып, балдар үчүн даярдалган аскер окууларына алып барып, курал кармаганды үйрөтүп, баштарын айланткан. Эл аралык мамилелерди алсак, Кампучия дүйнөдөн толугу менен изоляцияга бекинген. Жарым-жартылай Кытай менен союздаш болгон. Бирок Кытай дагы болуп жаткан мыкаачылыкка көз жумган. Пол Поттун кылып жаткан жырткычтыгына эч ким тоскоолдук кылган эмес. Диктатор башкарган 3,5 жылдын ичинде гана 3 миллион адам жок кылынган. Бул жергиликтүү калктын 40%. Бирок Пол Потту бул сандар коркуткан эмес. Ал Кампучияда 1 миллион гана адам калуусун каалаган. Бул жергиликтүү калктын 8ден 1. Пол Пот кезектеги 1000 жылдык империяны курууну каалаган. Бирок 77 жылдын аягында өлкөнүн экономикасы талкаланып, мамлекетте ачкачылык башталган. Согуштан башкага акылы жетпеген акылынан айныган Пол Пот Пекинге таянып алып, 77 жылы Вьетнамга кол салганда соцлагердин өлкөлөрүн коркута баштаган. 78 жылы Пол Поттон тажаган Вьетнамдын армиясы Кампучиянын территориясына кирген. Вьетнамдын максаты Пол Поттун режимин кулатуу эле. 1979 жылдын январь айында Пномпень кулаган. Кызыл кмерлердин армиясынын аман калган бөлүгү өлкөнүн батыш бөлүгүндөгү жайгашкан Таиланд менен чектешкен джунглилерге качып жашынууга мажбур болушкан. Арадан 20 жыл өттү. Кампучия кайрадан Камбоджа болду. Батыш өлкөлөрдүн жардамы менен өлкөнүн экономикасы калыбына келе баштады. Тактыга Ханзада Синауканын небереси отурду. Саясий партиялар биринин артынан бири бийликке келе баштады. А кызыл кмерлер болсо тоолор менен джунглиде күн көрүп, кээде ылдый түшүп кол салууларын улантып турушту. Мындай көрүнүш 1998 жылга чейин уланды. 1998 жылы алдан күчтөн тайган 72ге чыккан диктатор көз жумду. Ошондон кийин гана кызыл кмерлердин калдыктары өзлөрү келип колго түшүп беришкен. Алардын айтымында Пол Пот жүрөк оорусунан көз жумган. Бирок буга эч ким ишенбейт. Пол Поттун сөөгү шашылыш түрдө өрттөлүнгөн. Ардактуу достор, урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, азыркы күндө биздин канал сиздердин колдооңуздарга өтө муктаж. Андыктан комментарийге өзлөрүңүздүн ойлоруңуздарды билдирип, каналды колдоп, класс басып, катталууну унутпаңыздар. Сиздер менен проект Раян болду. Саламатта туруңуздар.